Ассаламу алейкум, урматтуу кыргызстандыктар, кадырлуу мекендештер. Мен аты жөнүм Улукбек Карыбек уулу, журналистмин. Шайлоо бюллетенинде 18-катар номердеги Эл үмүтү социал саясий партиясы менен Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 7-чакырылышынын депутаттыгына талапкер катары сапарга чыктык. Кыргызстан ар бир шайлоо алдында Орто Азиядагы эмес, дүйнөдөгү эң өнүккөн өлкөлөрдүн катарына кошула келет. Бирок тилекке каршы бул шайлоо алдындагы куруу убадалар бойдон калгандыгында. Көнгөн убадаларды жаңы сөздөр менен кооздоп, анча-мынча жаштарды жүзүнө коюп алып, шагырап, баягылар эле кайра шайлоого бул жолу да келе жатышат. Кыргызда адамды ичинен билбесең ишинен бил деген кеп бар. Биз үчүн жетишерлик деңгээлде буларды ичинен да, ишинен да билип бүттүк десек жаңылышпайбыз. Бир түшкөн анга кайра түшө бербей, башка багытты, жигердүү жаштарды колдоого, шайлоого убакыт келди деп эсептейм. Жаштар өзүңөрчө эле болбойсуңарбы, эскилердин жетим жүгүрүгү болбой, бир өзүнчө күчкө айланбайсыңарбы деп көп кайрылып келесиздер. Дал ушундай сиздер айтып аткан күч Эл үмүтү социал саясий партиясында топтолду десем жаңылышпайм. Өзгөчөлүгүбүз курамыбызда бир да эски баягылар деген саясатчылар жок. Бизге мүмкүнчүлүктү берүү биринчи Кудайдан болсо, ага себепчи албетте урматтуу шайлоочулар сиздердин добушуңуздар. Биз сиздерге ооз көптүргөн куруу убадаларды берүүдөн таптакыр алыспыз. Бирок биз сиздерге реалдуу программаларыбызды сунуштайбыз. Билим берүү, саламаттыкты сактоо, коопсуздук, экономика, экология, энергетика жана башка тармактардагы өзүнүн мыкты көрсөтө алган активдүү жаштар биздин курамыбызда деп баса белгилегим келет. Ал эми өзүмө токтолсом, иликтөөчү журналист катары Кыргызстаныбыздын бүгүнкү тонолуп, уурдалып жаткан абалын жакшы түшүндүм. Иттин өлүгү кайсыл жерде экендигин жакшы баамдадым. Биз журналист катары коомдогу ириген коррупциялык жолдорду ачыктоо менен сиздердин назарыңыздарга сунуштадык. Бирок сиздер көп учурда бизге кайрылып айтасыздар. Кандай жыйынтык чыгардыңар деп. Тилекке каршы биздин колубузда укуктук баа берүүгө мүмкүнчүлүк жок. Болгону сиздерге маалыматты айкындап, фактылар менен көрсөтүп берүү менен биздин ишмердүүлүгүбүз жыйынтыкталат. Ошол себептен депутаттыкка аттанганыбыздын бирден бир негизги себеби мына ушунда деп баса белгилегим келет. Бүгүнкү аткаруу бийлигин, күч органдарын, ал жактагы чириген коррупциялык жолдорду жүзүнө тике карап, маселени чечтирүү үчүн ушул багытты, ушул жолду тандап жолго чыктык. Урматтуу мекендештер, иликтенген бир эле тармакты сиздерге айта кетейин. Транспорт тармагы, жолдогу коопсуздук көйгөйлөрү. Мына 2020-жылы 385 адам жол кырсыгынан көз жумду. Ошол эле мына үстүбүздөгү 8 айдын 21-жылдын 8 айында 497 адам каза болду. Былтыркыга салыштырмалуу 112 адамга көп катталды өлүм. Бул кичинекей Кыргызстаныбыз үчүн чоң трагедия. Элестетиңиздер, 497 өмүр кыйылып атат. Бир адамдын өмүрү мамлекет үчүн чоң трагедия болушу керек. Мына ушул жагдайда чиеленишкен коррупциялык жолдор бар. Мына ушул жагдайда мамлекетибиздеги бүгүн ириген система ушул акыбалга алып келип жатат. Демек, бүгүн жол коопсуздугу кызматынын жетекчилери байдын кызындай мактаган коопсуз шаар долбоору бүгүн өз максатына жетпей жатат. Алар жеке адамдын коопсуздугу үчүн эмес, булар акчанын коопсуздугу, акчанын кызыкчылыгына багытталгандыгын ачык далили мына статистикада көрсөтүлүп турат. Бул дартыбыз менен кимдер күрөшүп, кимдер жыйынтык чыгарышы керек. Эгерде биз бул көйгөйдү бүгүн чечпесек, эртең кеч болуп калат. Келечек муунубузга жаркын Кыргызстанды татыктуу тапшыралы. Бул үчүн ар бирибиз жоопкербиз. Урматтуу мекендешим, сүйүктүү Кыргызстаныбыздын алдыдагы 5 жылдык тагдырын тандоо үчүн бизге бир эле күн мүмкүнчүлүк берилет. Ал күн 28 ноябрь. Кайдыгер болбой, сөзсүз түрдө келип өзүңүздөрдүн татыктуу талапкериңизге добушуңуздарды бериңиздер. Эч качан добушуңуздарды соодалап сатпаңыздар. Урматтуу кыргызстандыктар, урматтуу жаштар, Эл үмүтү саясий партиясы, анын ичинде биз
сиздердин колдооңуздарды күтөбүз.